Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Менин аты жөнүм Базылбек кызы Айжан. Сиздерге кайрылып аткан себеби 17 жашарлык Анвардын өлүмүнө мени дагы күнөөлүү кылып атышат. Айткым келгени, мен ал жерде күнөөлүү эмесмин. Себеби ал жерде балдарды мен тааныбаймын. Анын балдары өздөрү дагы жакшы билишет. Ал жерде мен мэримди тааныймын. Мэрим биз квартирант керек болгон үчүн группага жазганбыз. 17 март күнү мэрим жазып, 17 март күнү квартирага көчүп келет. Апам менен договор кылып, бир жума жашап, бир жумадан кийин башка квартирага чыгып кетишин айтат. Жашаганына көп болбой атып эле, ошол 21 март күнү колдорун кесип, үйгө ошондой мойнулары кызарып келет. Бирок мен кызыгып деле сураган жокмун, эмне үчүн андай кылдың деп. Себеби менде бир мындай интерес эле болгон жок сураганга. 22 март күнү, ушул Анвардын өлүмү болуп аткан күнү, ошол 22 март күнү түнкү саат 11-12лерде мага домофон аркылуу ыйлап чалат. Айжан, телефонуңду 2 мүнөткө берип турчу. Мен телефонумду урдатып койдум. Телефонума чалып алайын, ошол балдарга чалып алайын деп айтат. Мен жакшы ойдо эле түштүм. Түшүп телефонду бергенде ол балдарга чалып, силердин эки телефонуңарды мен алып койгонмун, силер менин телефонумду бербесеңер, мен силердин телефонуңарды бербеймин деп айтат. Ал балдар, биз азыр барабыз, телефонуңду беребиз, сен биздин телефонду бер, болду, ошол менен бири-бирибизди тааныбайбыз деп айтышат. Ооба деп айтат, бирок ортодогу договор бойдон калбайт. Ал балдар келичи булар жигитибизди чакырабыз деп айтышат. Курманжан, ошо мэримдин досу Курманжан деген жигити, Курманжандын жигити Анвар болот. Анвар 3 досу менен келет. Мен айтам, мындай кыз үчүн кереги жок, эси бир нерсе болсо биздин квартирага да жалоба түшөт дегенде, жок Айжан, сен аралашпай эле кой. Биз өзүбүз решет этип алабыз. Азыр ол биз жигиттерибизди чакырып ирдик. Өзүбүз решет этип алабыз. Азыр ал балдарды өзүбүз онтебиз, анан моундай кылдырабыз, тигиндей кылдырабыз деп айтышат. Бирок тилекке каршы андай болбойт. Ортодон 5-10 мүнөт өтпөй атып эле эки тарап келет, уруш болуп кетет. Тилекке каршы Анвар бычак жеп калат. Маалымат айтылып атпайбы? Ратбектин жанында бир кыз болот экен. Ратбек экөөнү алып кетип коркутат экен деп. Ратбекти алып кеткен маалда Ратбектин жанында мен бар болчумун. Бирок коркутуу, уруу, видеого тартам деген тема болгон эмес. Аны Ратбек сен өзүң дагы жакшы билесиң. Анан Ратбек сенден мен суранат элем, толук маалыматты берип кой, туура маалыматты берип кой. Себеби сенин ошол туура эмес берген маалыматыңдан бул жерде менин атым дагы жаман аттуу болуп атат. Интернет тармактарына дагы чыгып атат. Себеби мен арам жол менен акча тапкан кыз эмесмин, же болбосо бирөөнү алдап кетип, пайдаланган кыз эмесмин. Бул жакта мен өзүм адал эмгегим менен ата энемдин колундамын. Бул жакта мен өзүм үчүн тазамын. Анвардын апасына дагы кайрылат элем. Сизге дагы кыйын болуп атат. Балаңызды жоготуп атасыз. Сабыр кылыңыз. Бирок ал жакта сиз бизди жаман көргөнүңүз менен бул жакта эмне болду, кандай ситуация болду, сиз аны билбей атасыз. Жоготтуңуз балаңызды, жүрөгүңүз сыздап атат, аны дагы билип атамын. Бирок бир адамды күнөөлүү дегени менен бул жактагы адам жок эле жерде күнөөлүү болуп, бир жагынан жаман аттуу болуп атат. Ошол Ратбек айтылып атат, көчөдөгү адамдар скорый чакырган деп. Ратбек сага көчөдөгү адам каяктан түнкү саат 4-5те каяктан сага скорый чакырат? Сенин жаныңда мен болсом, сага скорыйду мен чакырганмын, милицияны дагы мен чакырганмын. Аны сен өзүң жакшы билесиң. Туура маалыматты берип кой. Сенден сураныч. Мен өзүм үчүн мыйзамдын алдында дагы, Кудайдын алдында дагы, өзүм үчүн дагы тазамын. Анан Анвардын апасына жана туугандарына көңүл каалайт элем. Мен сиздерди тааныбасам дагы, билбесем дагы көңүл каалайт элем. Анан жаман көрбөңүздөр. Сиздерге жамандыгым дагы, бир душмандык, ушул душман тараптан болгон бир жаман ниетим же болбосо жаман оюм жок сиздерге.